Эволюция теориясынын талкаланышы. Биринчи бөлүм. Жашоонун жаралуу акыйкаты. Бул биздин аалам. Биздин ааламда 250 миллиард галактика бар. Алардын ар бири орточо 300 миллиардга жакын жылдыздардан турат. Бул таң калыштуу система белгиленген эрежелер жана өтө так тартип менен иштейт. Жер эбегейсиз чоң ааламдын кичинекей гана бөлүгү. Биздин планетабыз ийне жибине чейин ойлонуштурулган, тең салмакта курулган татаал системаны элестетет. Биздин планета башка асман телолорунан өзгөчөлөнүп, дем алууга мүмкүнчүлүк берген абага, атмосферага ээ болуп эсептелет. Суу планетабыздын көпчүлүк бөлүгүн ээлейт. Бул жашоого мүмкүнчүлүк берген нымдуулуксуз жерде жашоого мүмкүнчүлүк болмок эмес. Өтө бай өсүмдүктөр дүйнөсү, аба мейкиндиги, күндүн эң ыңгайлуу аралыкта жайгашышы, булар баары жашоонун өнүгүшүнө түрткү берип турат. Жаныбарлар дүйнөсү укмуштай таң каларлык түрлөргө ээ. Миллиондогон жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн түрлөрү бири-бири менен эри шаркак жашап келет. Булардын жашоосу ушунчалык идеалдуу, эгерде адамзаттын ойлонбогон кийлигүүсү болбогондо түбөлүк ылана бермек эле. Бирок ушул жерден сөзсүз түрдө суроо пайда болот. Жерде жашоо кантип жана кайдан пайда болду деген. Эгерде жердин жашоочуларын жакшылап көңүл коюп карасак, алардын өтө ылайыктуу акылмандуулук менен түзүлгөндүгүн оңой эле байкасак болот. Алар баары бул планетада ыңгайлуу жана оңтойлуу жашашын камсыз кылган татаал система менен жабдылган. Демек, эгерде жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү пландаштырылган же иштелип чыгарылган жана кыймыл аракетке келтирилген болсо, анда сөзсүз өзүнүн бир жаратуучусу болуу керек. Жана бул жаратуучусу Аллах, асман жерди жана бардык жан жаныбарларды жоктон бар кылган. Ал мунун баарын жараткан жана баарына өз-өзүнчө келбет берген. Он 9-кылымда пайда болгон эволюция теориясы жашоону Аллах жараткан ачыктан ачык көрүнүп турган далилдерди четке кагууга аракет кылган. Бул теория бүт жан жаныбарлар кокустан пайда болгон деген ойду айтып чыккан. Бул ойду айтып чыккан адам жаратылыш сүйүүчүсү Чарльз Дарвин эле. Ал өзүнүн теориясын 1859-жылы басылып чыккан Табигый тандоо жолу менен түрлөрдүн келип чыгышы деген китебинде баяндаган. Бул чыгарма тез аранын ичинде эле эл арасына жайылууга жетишкен. Мунун себеби ал китептин илимий баалуулугу эмес, анда үгүттөлгөн идеологиялык ыкманын өзү болуучу. Дарвин Кудайдын бар экендигин жокко чыгарган материалистик философияны колдогон. Дарвиндин сунуш кылган идеяларын материалистик философиянын жактоочулары өтө кумарлануу менен колдошкон. Диалектикалык материализмдин негиздөөчүсү Карл Маркс өзүнүн белгилүү эмгегин Чарльз Дарвинге арнаган. Тартуу кылган нускасына Маркс Дарвинге сизди өтө урматтаган каарманынан деп жазган.
Дарвиндин теориясы боюнча бардык тирүү жандыктар бир атадан келип чыккан жана узак убакыт бою ар дайым өзгөрүүгө дуушар болуп өнүгүшкөн. Ал эми Дарвин өзүнүн ушундай теориясы үчүн дүйнө окумуштууларынын алдына эч кандай далил бере алган эмес. Мындан сырткары, эволюция теориясынын автору өзүнүн чыгармасынын четке кагылышына себеп боло турган далилдер бар экендигин мойнуна алган. Дарвин бул далилдерди китебинин «Теория кабылган кыйынчылыктар» деген бөлүгүндө жазган эле. Ал бул кыйынчылыктар илимдин өнүгүшү менен жок болуп кетет деп үмүттөнгөн. Бирок өнүгүп жаткан илим эволюция теориясынын бузулбас сыяктанган постулаттарынын биринин артынан бирин төгүнгө чыгарып келүүдө. Дарвин өзүнүн теориясында бардык жандыктар жалпы бир атадан келип чыккан деп эсептейт. Андай болгон болсо, эң алгачкы жандык кайдан пайда болду деген суроо туулат. Дарвин бул суроо жөнүндө өзүнүн китебинде эч нерсе айтпайт. Бул суроо анын ойлоп тапкан теориясын дээрлик толук кыйратып коерун түшүнгөн. Ошол мезгилге чейинки тагыраак айтканда, орто кылымдардын жөнөкөй түшүнүктөрү боюнча бардык тирүү жандыктар өтө жөнөкөй түзүлүшкө ээ деп эсептелген. Ал замандын атактуу материалисттик теориясынын бири болгон өз өзүнчө пайда болуу теориясы боюнча тирүү жандыктар тирүү эмес нерселерден пайда болот деп эсептелген. Бул теориянын убагында бака балчыктан, курт кумурскалар болсо тамак аш калдыктарынан пайда болот деген ой кеңири таралган болуучу. Буга далил катары кызыктуу тажрыйбалар жүргүзүлгөн. Кир деген затка кичинекей буудай себишкен. Мындай аралашмадан чычкандын чыгуусу күтүлгөн. Курттап кеткен эт тирүү эмес нерседен жашоо пайда болооруна далил эсептелген. Кийинки жүргүзүлгөн тактоолор боюнча ал курттар өзүнөн өзү пайда болбойт экен. Алар көзгө көрүнбөгөн майда чымын чиркелердин калтырып кеткен жумурткаларынан пайда болоору аныкталган. Дарвиндин теориясы таралып келе жаткан убактарда микроорганизмдердин тирүү эмес заттардан пайда болуу идеясы кеңири жайыла баштайт. Дарвиндин «Түрлөрдүн келип чыгышы» деген китеби жарык көргөндөн 5 жылдан кийин француз биологу Луи Пастер илимий жол менен Дарвиндин теориясын четке каккан. Узак мөөнөттөгү иштерден кийин көптөгөн тажрыйбаларды жүргүзүүнүн натыйжасында окумуштуу мындай жыйынтык кылган. Тирүү эмес заттардан жашоо келип чыгуу идеясы эми биротоло унутулуп тарыхтын түпкүрүндө калды. Жашоонун келип чыгуу сырын 20-кылымда биринчилерден болуп орус биолог окумуштуусу Александр Опарин изилдеген. Изилдөөнүн максаты эволюция теориясы бардык жандыктардын атасы катары саналган клетка кайдан жана кантип пайда болгонун аныктоо эле. Опариндин аракеттеринен эч кандай пайда чыкпайт. Акырында мындай жыйынтыкка келет. Клетканын келип чыгышы бүт эволюция теориясын жутуп ала турган кара тешикти пайда кылууда. Опаринди жолдогон эволюционисттер жашоонун келип чыгышына эволюциялык бир түшүндүрмө берүү максатында көптөгөн тажрыйбаларды жасаша башташты. Булардын эң белгилүүсү 1953 жылы америкалык химик Стенли Миллер тарабынан тажрыйба жүргүзүлгөн болуучу. Тажрыйбада жүргүзүлгөндө ал өзүнүн болжолу боюнча жашоо пайда болуп жаткан замандагы атмосферада болгон газдарды колдонгон. Жыйынтыгында окумуштуу чынында эле бир катар жөнөкөй органикалык молекулаларды алган. Бирок кийинки жылдарда белгилүү болгондой, эволюция теориясында маанилүү ачылыш катары эсептелген бул тажрыйбада колдонулган газдар байыркы атмосферанын газдары менен эч кандай байланышы жок экендиги такталган. Кийинчерээк Миллер өзү да тажрыйбанын ийгиликсиз экендигин мойнуна алган. Ошентип, жашоонун келип чыгышын түшүндүрүү максаты менен 20-кылымдын эволюционисттери тарабынан аткарылган бүт иш-аракеттер текке кеткен.
Эволюция теориясынын көрүнүктүү жактоочуларынын бири геохимик профессор Джерри Бада алдыңкы журнал катары саналган Жер аттуу эволюция боюнча журналдын 1998 жылынын февралындагы санында мындай дейт: бүгүн 20-кылымды артта калтырып 21-кылымдын босогусунда турсак да, ушул убага чейин бизди ээрчип кубалап келе жаткан жерде жашоо кантип пайда болду деген көйгөй менен алышуудабыз. Эволюция теориясынын эң олуттуу аргасыз абалга калтыруучу бул клетканын татаал түзүлүшү болуп эсептелет. Анын пайда болушун кокустук менен такыр түшүндүрүү мүмкүн эмес. Ар бир жандуу ушул клеткалардан турат. Алардын чоңдугу 1 миллиметрдин 100-1 бөлүгүн түзөт. Кээ бир организмдер, жандуулар бир гана ушундай клеткадан турат. Түгүл андан да татаал түзүлүшкө ээ. Бул организмдер ар түрдүү жашоо үчүн керек болгон функцияларды аткара алышат. Ал эле эмес, аларды кыймылдаткан кичинекей кыймылдаткычтар да бар. Дарвиндин убагында клетканын түзүлүшү жөнүндө эч нерсе белгилүү эмес эле. Ал замандын микроскоптору клетканы элементардык так катары көрсөткөн. 20-кылымдын жарымында чыккан электрондук микроскоптор клетканын татаал жана тартиптүү түзүлүшүн көрсөттү. Тирүү клетка өзүнө миңдеген бири-бири менен байланышып турган бөлүкчөлөрдү камтыйт. Клетка өзүнүн ичинде электр станциясы сыяктуу энергия иштеп чыгарган механизмдерден иммун гормондорун иштеп чыгарууга жөндөмдүү түзүлүштөрдү камтыйт. Ошол түзүлүштөрдүн бирге бириктирип турган комплекстүү жыйнагы, сиңирүү системалары, тазалоо процесстери үчүн өтө өнүккөн лабораториялар, клетканын ар бир кыймыл аракетин жөнгө салып турган өтө так механизмдер бар. Клетканын жашоосун камсыз кылуу үчүн анын структураларынын айкалышкан өз ара аракеттенүүлөрү зарыл. Ушундай ичиндеги айлана чөйрөлөрү бири-бири менен тыгыз байланышкан татаал система өзүнөн өзү пайда боло албайт эле. Түгүл азыркы өнүккөн технологиялар колдонулган лабораторияларда да тирүү эмес заттарды аралаштыруу менен тирүү жандыктарды алуу мүмкүн эмес. Бул бизге эволюция теориясы жалган экенин ачыктан ачык көрсөтөт. Эволюция теориясы азыркы илимдин бар болгон мүмкүнчүлүгүн пайдалануу менен да түзө албаган татаал система кокустан жаралган деген ойду камтыйт. Белгилүү америкалык окумуштуу математик жана астроном профессор Фред Койл бул процесстин акылга сыйбастыгын төмөнкүчө түшүндүрөт. Тирүү клетканын кокусунан өзүнөн өзү пайда болуп калышы ураган, катуу шамалдар натыйжасында үймө ыпыр-сыпыр үйүлгөн жыгаш темирлерден кокустан эле Boeing 747 самолету пайда болуп калды деп айткандай эле акылдан узак. Азыркы биохимия далилдегендей, клетка мындай турсын. Клетканын ядросунда ДНК молекуласы эле өтө татаал түзүлүштө экендигин далилдеп отурат. ДНКнын молекуласынын түзүлүшү 1955 жылы эки америкалык окумуштуулар Джеймс Уотсон жана Фрэнсис Крик тарабынан ачылган. Көрсө, тирүү жандыктардын клеткасы мурда элестетилгенден алда канча татаал түзүлүштө экен. Бул ачылыш менен Нобель сыйлыгына татыктуу болгон Фрэнсис Крик эволюция теориясын карманганына карабастан, дезоксирибонуклеиновая кислота сыяктуу система кокустан өзүнөн өзү жок жерден пайда болуп калышы мүмкүн эместигин мойнуна алган. ДНК бул ар бир клетканын ядросунда жайгашкан спираль сыяктанган молекула. Бул молекулада организмдин ар бир өзгөчөлүктөрү көздүн түсүнөн, ички органдардын түзүлүшүнөн баштап, биздин сырткы көрүнүшүбүздүн түзүлүш келбетине чейин шифрленген.
ДНКнын шифри 4 молекуладан турат. Алардын ар бирин тамга менен белгилейбиз. Молекуланын ДНКсын 4 тамгадан турган маалымат банкы менен салыштырсак болот. Организм жөнүндөгү бардык маалымат ушул маалымат банкында топтолгон. Эгерде ДНКда камтылган маалыматты кагаз бетине жазсак, анда бул маалымат миллиондогон беттен турган энциклопедия болмок жана бул энциклопедия Британика энциклопедиясынын көлөмүнөн 40 эсе чоң болмок эле. Ушул маалыматтын баары өлчөмү 1 миллиметрдин 100/1 бөлүгүнө барабар болгон клетканын ядросунда бекитилген. Чай кашыгы өлчөмү менен барабар болгон ДНКнын тизмеги дүйнөдөгү бардык азыркыга чейинки басылып чыккан китептердин маалыматын ичине камтый алат. Эч күмөнсүз, мындай структура өзүнөн өзү пайда болушу мүмкүн эмес. Тирүү жандыктардын пайда болушун кокустукка оодарган эволюция теориясы ДНК молекуласындай татаал структура кантип пайда болгонун түшүндүрүүгө күчү жетпей алсыз болуп калды. ДНК биологу, клетка дегеле бардык жандык идеалдуу жаратуучунун чыгармасы болуп эсептелет. Демек, ушул улуу чыгармалардын өзү чексиз күчкө, илимге жана акылмандуулукка эгедер болгон жаратуучунун бар экендигин далилдейт. Кандай гана тирүү жандыкты изилдебейли, жаратуучунун бар экендигин көрөбүз. Табияттагы миллиондогон тирүү жандуулардын ар бири искусствонун шедеври жана ар бири өзүнүн жараткан жаратуучусун көрсөтөт. Ал асманды, жерди жана алардын арасындагы бардык нерселерди жараткан Аллах. Экинчи бөлүм. Эволюция теориясынын жомок сыяктуу ойдон чыгарган механизмдери.
Эволюция теориясында ойлонуп табылган жомок сыяктанган жашоону кокустан пайда болду деген божомолун илимдин бардык тармактары чындыктан алыс экендигин далилдеди. Бир клетканын тирүү организмге, андан миллиондогон тирүү жандууларга айланышын далилдеген табиятта бир да процесс жок. Эволюция процессин ишке ашыруучу механизм катары Чарльз Дарвин табигый тандоону айткан. Анын бул механизмге берген маанилүүлүктү түрлөрдүн табигый тандоо жолу менен келип чыгышы деген китебинин аталышынан эле байкасак болот. Табигый тандоо бул табияттын тандоосу. Дарвин белгилүү шарттарда эң күчтүү же болбосо бул шарттарга эң ылайыкташкан жашап кетет деген ойго таянган. Эволюция теориясынын автору өзүнүн китебинде жырткычтардын кол салуусуна дуушар болгон эликтердин үйүрүн мисал келтирген. Бул учурда эң тез чуркаганы кутулат. Убакыттын өтүшү менен эликтердин үйүрүн эң тез жүгүргөнү же күчтүүрөгү гана түзүп калат. Албетте бул система жаратылышта бар, бирок мунун жардамы менен эликтер эч качан башка түргө айланып кетиши мүмкүн эмес. Мисалы жылкыга. Табигый тандоо начар жана оорулууларды сүрүп чыгаруу ылгоо аркылуу болгону дени соо тукум улоого шарт түзөт. Ошондуктан ал эч качан эволюция процессин жүргүзүүчү механизм болуп эсептелбейт. Дарвин өзү бул көйгөйдү түшүнгөн. Ал өзүнүн түрлөрдүн келип чыгышы аттуу китебинин табигый тандоо же бир кыйла жөндөмдүүлөрүн жашап кетиши деген бөлүмүндө өзүнүн туура эмес оюн төмөнкүчө моюнга алат. Пайдалуу өзгөрүштөр болбогон учурда табигый тандоо эч нерсе жасай албайт. Пайдалуу өзгөрүштөрдүн өтүүлөрү жөнүндө маселе боюнча Дарвинге анын замандашы француз биологу Жан-Батист Ламарктын идеялары өз таасирин тийгизген. Ал тирүү организмдердин жетишилген дене өзгөчөлүктөрүн кийинкилерге мурасташат деп эсептеген. Ламарктын ою боюнча тукумдан тукумга өтүүчү бул артыкчылыктар муундан муунга чогулуп олтурган. Натыйжада тандалып олтуруп, алардын жакшыраагынан жаңы түрлөр пайда болгон деп болжолдогон. Мисалы Ламарктын ою боюнча антилопалар дарактын башындагы бутактарды алыш үчүн моюндарын созо беришкен учурда жирафтар пайда болгон деп болжолдогон. Дагы эле окумуштуунун пикиринде көптөгөн муундардын өтүшү менен атадан балага колдор сынып жүрүп олтуруп, белгилүү бир убактарда колсуз балдар төрөлүш керек. Ушул мисалдардан чыга албай Дарвин дагы көптөгөн акылга сыйбаган сунуштарды алып чыгат. Түрлөрдүн келип чыгышы деген китебинде ал аюулар качандыр бир мезгилде суудагы балыктарды кармап жүрүп олтуруп киттерге айланганын айтат. Ламарк сыяктуу эле Дарвин да жаңылыштык кетирген. Алардын көптөгөн идеялары биологиянын негизги мыйзамдарына каршы келет. Ал мезгилде тукумдан тукумга калуу мыйзамдары, генетика, микробиология, биохимия сыяктуу илимдин тармактары белгилүү болгон эмес эле. Илимдин мындай жетишсиздиги Ламарк жана Дарвинди муундан муунга калуучу артыкчылыктар кан аркылуу берилет деген оюн таңылоого чейин жеткизди. Ошол убактагы илимдин өнүкпөгөн деңгээлинен улам элементардык логикадан, башкача айтканда, жөнөкөй ойлонуудан чыккан эволюция теориясы жомок сыяктуу эле бир бай фантазия экендиги байкалган эмес. Дарвиндин тезистери илимий эмгектерде тез эле таркала баштайт. Бирок окумуштуунун өзү тынч эмес эле. Ал өзүнүн теориясын өтө негизсиз нерселерге таянганын түшүнүп, теория менен жолуккан кыйынчылыктар аттуу китебинин бир бөлүгүндө мынтип жазган. Эгерде татаал органды бирин бири алмаштыруучу өзгөрүүлөрдүн жардамы менен түзүлүшү мүмкүн эместиги аныкталса, анда менин негизсиз теориям жокко чыгат. Дарвиндин чочулоосу анын өлүмүнөн көп өтпөй эле чын экендиги билинди. Австриялык ботаник Григер Менделдин мыйзамдары
Дарвин менен Ламарктын божомолдорун толугу менен жокко чыгарды. Кылымдын башында өнүгүп келе жаткан генетика, дене өзгөчөлүктөрү эмес, гендер гана кийинки муңга мурас катары бериле тургандыгын далилдеди. Муну менен жаңы түрлөрдүн топтошу аркылуу жана жашоонун жүрүшүндө алынган өзгөчөлүктөрдүн өтүшү жөнүндөгү идеялардын баарынын реалдуу эмес экендиги айкын болду. Мындай учурда Дарвин эволюциянын күчүнө такаган табигый тандоо өзгөрүүлөргө шарт түзмөк эмес. Башкача айтканда, табигый тандоо эволюциялык күчкө ээ болгон жок. Дарвин көтөрүп чыккан теория ушинтип кулады. Эволюционисттер 20-кылымга карап чыгымдаган бардык күч-аракеттер табигый тандоонун эволюциялык күчү жоктугу сыяктуу эле эч нерсе далилдеген жок. Англиялык палеонтолог, белгилүү эволюционист Кален Питерсон төмөнкү фактыны келтирет. Табигый тандоонун жардамы менен эч ким жаңы түр чыгара алган жок. Ага эч ким жакындаган да жок. Жана да бүгүнкү күндө бул дарвинизмдин эң талаштуу проблемасы. Мындан сырткары 20-кылымдын илими тирүү организмдердин татаал түзүлүштөгү механизм сыяктуу органдардын системаларынан турарын жана иштээрин көрсөттү. Ал жок дегенде бир элементтин жетишсиздигинен да жашоо алышы мүмкүн эмес. Кыскартуулардын мүмкүн эместигинин комплекси деп аталган бул өзгөчөлүк организмдин бардык түзүлүштөрү бир убакта жана толук курамда пайда болгондугунан кабар берет. Бул далил эволюция теориясын толугу менен жокко чыгарды. Буга ылайык тирүү организмдер өтө жука градациянын жана өзгөрүүлөрдүн таасири астында акырындап өнүккөн. Ушундан соң Дарвин болжогон табигый тандоо процессинин эч кандай эволюциялык күчү жок экендиги айкын болду. Эволюционисттер өздөрүнүн теориясына түпкү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө аргасыз болушат. Алар мутация сыяктуу процесsti табигый тандоо түшүнүгү менен кошо коюшту. Мутация бул тирүү жандыктардын организмине радиация жана химиялык заттар сыяктуу тышкы факторлордун таасири натыйжасында түзүлгөн өзгөртүү. Эволюция теориясы тирүү жандыктар мутация аркылуу өзгөрүүгө дуушар болорун ыктымалдайт. А чындыгында мутация ДНКны бузат жана тирүү жандыкка зыян гана алып келүүгө жөндөмдүү. Бүгүнкү күнгө чейин жаратылыштын өзүндө да, лабораторияда да мутациянын ийгиликтүү пайда болушу учурай элек. Мутациянын жардамы менен жаныбарларга жаңы органды, мисалы канатты канатсызга же сокур жандыкка көздү жаратууга болбойт. Ондогон жылдар эволюционисттер жаныбарлардын жаңы түрлөрүн түзүүнүн үстүндө иштеп келишет. Алар тирүү организмдерди радиацияга кабылдырышат. Бирок натыйжада оорулуу жана толук кандуу эмес жандыктардын түрлөрүн алышат. Жашылча жемиш курт кумурскаларына жүргүзүлгөн сансыз тажрыйбалар көрсөткөндөй, мутация талкалап бузуучу нерсе, а кээ бир учурларда жок кылуучу, эч кандай түзүүчү эмес. Мутация ДНКнын идеалдуу шифрлерин бузат жана жандыкты түрү суукка айландырып деформациялайт. Башкача айтканда, денесинде кемчилдиктер, дефекттер пайда болот. Биздин күндөрдөгү эволюция теориясынын белгилүү жактоочусу профессор Ричард Доукинс гендерди мутациялык же эволюциялык жол менен алуунун реалдуу мисалы барбы деген суроого аябай мукактанып ойго баткан жанада бир жактуу так жооп бере албады. Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
бардык далилдер бизге жандуу дүйнөнүн өтө татаал түзүлүштө экендигин жана анын кокустан пайда болгон дегенге эч болбой тургандыгын моюнга алууга аргасыз кылат. Мисалы, механикалык сааттар да бардык тетиктеринин кокусунан эле биригүүсүнөн келип чыкпайт го. Өз ишин кылдап билген устасынын бар экендиги ачыктан ачык байкалып турат. Ошол сыяктуу эле жандуу дүйнө да кокустуктун эрки менен пайда болушу мүмкүн эмес. Анын өзүнүн жаратуучусу бар. Ал алардын баарын жок жерден алып жараткан. Аалам жаратуучунун жогорку акыл эс идеалдуу чыгармачылык продуктусу. Анын билгичтиги жана акылмандуулугу ал жараткан чыгармалардын баарында камтылган. Эволюция теориясы жашырууга аракет кылып жаткан адамдын келип чыгышы бул укмуштуу Аллахтын кереметин далилдөөгө кызмат кылат. Ал Аллах жаратуучу, жоктон бар кылуучу, бардык нерсеге сыпат кейип берүүчү. Анын эң сонун ысымдары бар. Асмандагы жана жердеги бар нерсе ага таспих айтат. Ал кудрет жана даанышмандык ээси. Үчүнчү бөлүм. Калдыктарды казуудан алынган тактоолор. Жыйырманчы кылымда эволюция теориясы молекулярдык биология эле эмес, палеонтология менен да атаандаштыкты көтөрө албай кулады. Теориянын пайда болуу учурунан тарта, теориянын тууралыгын аныктай турган дүйнөнүн бардык булуң бурчтарындагы жүргүзүлгөн казуулардан бир да фасил табылган жок. Фасилдер бул бүгүнкү күнгө чейин түрлөрүн жогото элек, эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбогон, байыркы доордо жашаган жаныбарлардан калган калдыктар. Бул калдыктар жерде байыралган жаныбарлардын ал акыбалы тууралуу маалымат берет.
Дарвиндин теориясына ылайык бардык жаныбарлар бир атадан келип чыгат жана узак убакыт аралыгындагы биринин артынан экинчисин кууган өзгөрүүлөрдүн натыйжасы катары көрсөтүлгөн. Дагы ушул Дарвиндин теориясына ылайык башында бир клеткалуу организмдер кийинчерээк 100 миллиондогон жылдар ичинде деформацияга дуушар болуп, алды менен омурткасыз суу жаныбарларына, андан соң балыктарга айланган деп болжолдонгон. Эгерде бул божомол туура болгондо, анда тарыхта ортоңку звено деп аталган сыяктуулар жашамак. Анткени алар жаныбарлардын ар кандай түрлөрүн байланыштырып турмак. Мисалы, эгерде канаттар чынында эле канаттуу куштардан чыккандыгы чын болсо, анда байыркы дүйнөдө жарым куш, жарым канаттуулар болгон миллиондогон жаныбарлар жашамак. Бул жаныбарлар толук эмес кандуу же жетишилбеген системага ээ болушмак. Дарвин бул жомоктогудай жандыктарды ортоңку өткөл формадагылар деп атаган. Ал теорияны далилдөө үчүн өтүүчү формалардын калдыктарын табуу керек болорун билген. Дарвин «Түрлөрдүн келип чыгуусу» деген китебинде төмөнкүчө жазат. Эгерде менин теориям туура болгон болсо, анда мурдакылар менен кийинкилерди байланыштырып туруучу формалар болуш керек. Муну казуулар гана таба алат. Бирок Дарвин казуулардын натыйжасында өзү ойлоп тапкан жомоктогудай жаныбарлардын формалары жок экендигин мойнуна алып түшүнгөн. Ошондуктан ал бул темага китебинин бүтүндөй бир бөлүмүн арнаган жана ал жерде өзүн кооптондурган суроону караган. Эгерде бир түрлөр экинчисине жай өзгөрүүлөрдүн жардамы менен келип чыгышса, анда эмне үчүн биз мындай формалардын сансыз көптүгүн кезиктире албай жатабыз? Сан жеткис мындай формалар болуш керек эле. Бирок эмне үчүн биз алардын жердин катмарларында көмүлүп жаткандыгын таба албайбыз? Дарвин аталган формалар байыркы калдыктарды бир кыйла кылдат изилдөөдө табылып калат деп үмүттөнгөн. Ошондуктан аны колдогон эволюционисттер 140 жыл бою өзгөчө зарыл калдыктарды изилдөө үчүн жер шарынын бардык булуң бурчтарындагы геологиялык катмарларды изилдешкен. Бул изилдөөлөр өтө зор көңүл калуу менен аяктады. Дарвин ойлоп тапкан өткөрүмчүл формалар фантазиянын жемиши болуп кала берүүсүн улантты. Белгилүү англис палеонтологу Дерек Эжер өзүнүн эволюциялык көз карашынан чыга албагандыгын мойнуна алат. Биздин көйгөй проблема төмөнкүчө аяктайт. Калдыктарды класстардын деңгээлинде, түрлөрдүн деңгээлинде кылдат изилдөөдө биздин алдыбызда баягы эле далил турат. Топтордун түзүлүшү, пайда болушу өзгөрүүлөрдүн эсебинен жай баракат эмес, а бир эле убакта пайда болгон. Байыркы жаныбарлардын калдыктары кездешкен эң алгачкы катмар болуп, жашы 530дан 500 миллион жылга жеткен Кембрий катмары эсептелет. Кембрий дооруна тиешелүү катмарларда бир клеткалуу организмдерден сырткары эч кандай калдыктар кездешпейт. Кембрий доорунда бир эле убакта бири-биринен өтө чоң айырмаланган тирүү организмдердин ар түркүн түрлөрү пайда болгон. Бир көз ирмемде 30 эң мыкты медуза, өрдөкчө, трилобиттер, деңиз жылдызчалары сыяктуу ар түрдүү омурткасыздар пайда болгон. Бул тирүү жандыктар кан айлануу системалары сыяктуу эле ушунчалык татаал дене системаларына жана татаал органдарга ээ. Мисалы, трилобиттин көзү жүздөгөн түрдүү ячейкалардан турган эки катмар линзалардын жардамы менен иштөөсү ойлоп жаратылган өзүнчө эле керемет болуп эсептелет. Бул Дарвиндин жаныбарлардын эң жөнөкөйдөн татаалга карай өрчүү жолу жөнүндөгү аныктамасынын туура эместигин далилдеген жерде пайда болгон эң алгачкы көз. Мындан сырткары трилобиттин ячейка формасындагы бул көзү 530 миллион жыл ичинде эч кандай өзгөргөн эмес.
көздүн мындай түзүлүшү ийнеликте жана арыда бар. Эволюция теориясына ылайык тирүү жандыктар башкалардан, тагыраак айтканда, жөнөкөйрөөк жарым жандуулардан келип чыгышы керек эле. Ошентип кембри доорундагы трилобиттер жана микроорганизмдерге чейин бир да тирүү жандык болгон эмес. Бул доордогу жандыктар эч кандай башталыш атасы жок эле бир убакта пайда болушкан. Эволюция теориясынын эң белгилүү жактоочусу англиялык зоолог Ричард Докинс муну мындай ырастайт. Кембри дооруна чейин эч кандай эволюциялык тарых болбогон сыяктуу, бардык тирүү жандуулар бир көз ирмемде жана ошол абалдарында пайда болушкан. Бул толуктоо эволюция теориясын жаңылыштык катары көрсөтөт. Эгерде түрлөрдүн көптүгү бир класска тиешелүү болсо жана өздөрүнүн жашоосун бир убакта жана баары дароо бирдей башташса, анда табигый тандоо методу аркылуу эволюциялык жол менен жаныбарлардын бир түпкү атадан келип чыгуусуна негизделген менин теориямды өлүк теорияга чыгара турган сокку болот. Дарвин ушунчалык корккон бул өлтүрүүчү сокку кембри доорунда эле жаралган. Кембри доорунан кийин узак убакытта пайда болгон катмарлар да жаныбарлардын бир убакта пайда болушкандыгын далилдейт. Жерде бир көз ирмемде толук кандуу түзүлүшкө ээ балыктар, канаттуулар, амфибиялар жана майда азыктануучулар сыяктуу жаныбарлардын негизги топтору пайда болушкан. Бул топтордун арасында эволюционисттер жорган бир да өткөл аралыктагы формалар кездешпейт. Бул казылып алынган калдыктардагы изилдөөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча тирүү жандуулардын баарын өз-өзүнчө Аллах тарабынан жаратылгандыгы ачыктан-ачык байкалып турат. Бул бүтүмдү палеонтолог эволюционист Марк Зарнецкий туура экендигин төмөнкүчө түшүндүрөт. Казылып алынган табылгалар эволюция теориясынын далилине дайыма тоскоол болуп келет. Дарвин ойлогон өткөл формага бул көрсөтмөлөрдүн бири да туура келген эмес. Түрлөр бир убакта пайда болгон. Бул көз караш креационист көз карашында айтылгандай эле жаныбарлардын баарын Кудай жараткан. Болгондо да 100 миллион жыл илгери жашаган жандыктардын азыркы убактагы өз түрүнөн айырмасы жок экендигин табылгалар көрсөтүп турат. Мисалы, мындан 400 миллион жыл илгери жашаган акуланын скелет түзүлүшү азыркы акуладан айырмасы жок. 100 миллион жыл илгерки кумурсканын, ошондой эле 135 миллион жылдык ийнеликтин азыркы убактагы кездешкен өз түрүнөн эч айырмасы жок. 100 миллион илгерки ташбака менен азыркысы жана 55 миллион жылдык жарганат менен азыркы жарганаттын айырмасы жок. Окшош экени, эч кандай эволюциялык өнүгүүсү жок эле бүт жаныбарлардын баарын Аллах субханала таала тарабынан жаралганы көрүнүп турат. Эволюционисттер өткөл форма деп эсептеген бир нече табылгалар өткөл форма катары кароого эч кандай өзгөчөлүктөрү жок экендигин илимий ачылыштар көрсөттү. Мисал катары айтканда, селюкант балыгын кароого болот. Маанилүү өткөл формадагы катары эсептелген селюкант балыгын карасак, көптөгөн жылдар бою эволюционисттер бул балыкты жер үстүндө жашоого жөндөмдүү деп эсептеген. Аны менен эле чектелбестен, балыктын кыскача буттары жана жарым жартылай өпкөсү бар деп эсептешкен. Бул көрүнүштү эволюционисттер илмий далил катары көрсөтүп, ойго келбегендей суу астынан жер үстүнө чыккан жандык катары сүрөттөп, окуу куралдарына киргизип жиберишкен.
качан бул өлүп жок болуп кеткен деп эсептелген селюкант балыгын 1938 Инди океанынан тирүү кармап чыгышканда эволюционисттердин үрөйү уча түшкөн. Анткени бул балыкты тиги табылган менен салыштырып байкашканда алардын ортосунда эч кандай айырма жок экендигин көрүнгөн. Селюкант балыгында эволюционисттер ойлогон бутчалар тургай, жарым өпкө да жок болуп чыкты. Мындан сырткары суу астынан кургактыкка чыккан жандык деп эсептелген бул балык деңиздин 180 метр тереңдигинен жогору сүзбөшү маалым болду. Мындан башка өткөл формадагы жандык деп Археоптерикс кушунун табылгасын да эсептешкен. Эволюционисттер муну учпай турган жарым сойлоочу, жарым канаттуу катары аныкташкан. Бирок 1992 табылган Археоптерикстин 7-чи калдыгы байыркы жандык учууга ылайыктуу көкүрөк сөөктөн турарын көрсөткөн. Бул Археоптерикс канаттуу куш экендигин айгинелеп турат. Археоптерикстин канатынын негизи азыркы канаттуулардын сөөк түзүлүшүнө окшоштугу бул жандыктын өткөл форма түрүндөгү көрсөтмөсүн жокко чыгарды. Азыркы учурдун эволюция тарабын жактаган Гарвард университетинин белгилүү палеонтологу Стефен Джей бул катачылыкты моюнга алууга аргасыз болгон. Ар түрдүү топтогу жандыктардын түзүлүшүн изилдөөдө алардын пайда болушу эволюция жолу менен өнүгүшү мүмкүн эместиги байкалып турат. Мисалга алганда, суу астында жашоого ылайыкташкан балыктардын кургактыкка чыгып дем алуу жана тамак сиңирүү системасына өтүп кетиши таптакыр мүмкүн эмес. Жер үстүндөгү жандыктардын топторунун арасында да айырмачылыктар өтө көп. Эволюционисттердин ою боюнча канаттуулар кандайдыр бир кокустуктан сойлоп жүрүүчүлөрдөн келип чыккан. Ошол эле убакта сойлоп жүрүүчүлөр коюу кандуу, оор басырыктуу келсе, канаттуулар алардан тескерисинче. Канаттуулардын денесин татаал түзүлүштөгү парик каптап турса, сойлоп жүрүүчүлөрдү эч кимге окшобогон чотур тери каптап турат. Канаттуулардын жер үстүндөгү жашоочулардан айырмаланганы өпкөсү, канатынын аэродинамикалык түзүлүшү эволюция тили менен таптакыр түшүнүү мүмкүн эмес. Анткени канаттын акырындап өрчүшү канаттууну жарым канаты менен учууга мүмкүндүк бербес эле. Ошондой эле сойлоп жүрүүчүлөр менен сүт эмүүчүлөрдүн топтору таптакыр башка экенине карабай, эволюционисттер кээ бир сойлоп жүрүүчүлөрдү сүт эмүүчүлөрдөн келип чыккан деп эсептешет. Сойлоп жүрүүчүлөр жумуртка тууп көбөйүшсө, сүт эмүүчүлөр тирүү жанды тууп көбөйүшүнө карабай ушул тыянакка таянышат. Сойлоп жүрүүчүлөрдү чотур тери каптап турса, сүт эмүүчүлөрдү жүндү тери каптап турат. Энесинин сүтүн эмген жөндөм жалаң сүт эмүүчүлөргө таандык. Бирок анын келип чыгышын эволюционисттер эч эле түшүндүрө алышпайт. Байыркы жаныбарлардын сөөктөрүн изилдөөдө чогултулган далилдер менен бирге адамдын адамсымал маймылдан жаралган деген бүтүмгө эволюционисттер болгон күчүн жумшаган. Буга чейин жашаган 6500 маймыл түрүнүн көпчүлүгү өлүп жок болуп кеткен. Ошондуктан эволюция тарабын жактоочулар чоң кичине сөөк баштарды таап алышып, жаныбарлардын сөөк баштарын жоголуп бүткөн адам ууруларынын сөөк баштары менен аралаштырып, адам баласынын келип чыгышын баян кылышкан.
өлүп жок болгон астрополитек маймыл түрү бул орунда маанилүү жай ээлеген. Бул маймылдын сөөгүн биринчи жолу 1924-жылы палеонтолог Раймонд Даарт таап чыккан. Бул астрополитек түштүк маймылы деп аталган маймылдын скелети шимпанзенин скелетинен эч кандай айырмасы жок экенине карабастан, эволюционисттер муну адамсымал деп аташкан. Болгондо да астрополитек эки буттап жүргөндүгү менен айырмаланат деген ойду айтышат. Бирок дүйнөгө таанымал палеонтолог Салли Сакерман менен Чарльз Окснар адам баласынын ата-бабасы деп эсептелген астрополитек бул болгону өлүп жок болгон маймылдын түрү экендигин далилдеп, эволюционисттердин оюн жокко чыгарды. Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens деп миф топторго бөлүп алган скелеттер чынында ар түрдүү адамдын ууруларына таандык. Бул сөөктөрдү изилдегенде алар менен азыркы замандагы адамдардын скелетинин эч кандай айырмасы жок экендиги көрүнгөн. Жалгыз гана сөөк башынын түзүлүшүндөгү айырма дале болсо адамдардын расалык бөлүнүшүндө байкалат. Белгилүү палеонтолог Ричард Ликей Homo erectus деп аталган баш сөөктөрдүн тобундагы мындай далилди төмөнкүчө түшүндүрөт. Бул болгону ар башка географиялык аймактарда жайгашкан расалык айырма. Эволюционисттердин жалгыз куралы бул түпкүрүндө эч кандай мааниси жок жалаң пропаганда. Алар коомду өздөрү ойлоп тапкан сүрөттөр менен азгырышат. Бул сүрөттөрдө денесин жум баскан сырттан адамга окшош маймыл көрсөтүлгөн. Кээ бир сүрөттөрдө бул жандыктардын жашоо турмушу да сүрөттөлөт. Ал эми коом буга окшогон негизи жок тыянактарды терең ой менен кабыл алат. Ал тургай мындай калп көрүнүштөр белгилүү илимий басмаларда да орун алган. Болгондо да жаралуунун негизи катары каралат. Эволюционисттердин фантазиясы муну менен эле чектелбестен, эч чындыкка жатпаган жарым адам, жарым маймыл көркөмдөлүп, фильм ар кандай тасма тартышат. А чынында мунун баары айдан ачык көрсөтүлгөн калп. Жалгыз гана Фиболдун сөөк башынын теориянын далили катары кармашат. Бирок мындай калдык менен чачтын, теринин, оозу мурундун жана башка дене мүчөлөрүн аныктоого мүмкүн эмес. Ошентсе да, окумуштуулар бул бөлүктөрдү өздөрү билгендей сүрөттөп беришет. Ал тургай ушуга окшогон көрсөтмө берүүчү атайын реконструкция уюмдарын ачышканы белгилүү. Алар маймылдын баш сөөгүнө адамдын көзүн орнотуп, өздөрү каалагандай кылып түзүшөт. Ошентип, элдерди өздөрү ойлоп тапкан нерселер менен алдоого аракеттенишет. Гарвард университетинен Эрнест Хутон бул сүрөттөмөлөр эч кандай илимий баасы жок экендигин төмөнкүчө түшүндүрөт. Бир эле убакта бир баш сөөктү философтун башына да, маймылдын башына да окшоштурса болот. Мындай салыштырмалардын эч кандай илимий негизи жок.
Бул болгону коомдун көз карашын өзгөртүү иретинде колдонулат. Мунун баары жалган. Антип салыштыруу жагынан эволюционисттер ушунчалык чоң жаңылыштыкка барышкан. Алардын ушундай калпычы өжөр экендигин зинжатроп деп аталган фасилдин бир эле учурда 3 түрдүү реконструкциясы айгинелеп турат. Эволюционисттердин ойлоп табуу жөндөмдүүлүгүнө чек болгон эмес. Алар өздөрүнүн жомокторун сүрөттөп гана тим болбостон жасалма скелет чыгарууга батынышкан. 1912 жылы Чарльз Даунсон ойлоп чыгарган Пит Даун деп аталган жасалма скелет эң белгилүү илимий калп болуп чыккан. Бул сөөк калдыгы музейлерде 40 жыл бою адамды маймыл менен байланыштырып туруучу скелет катары көрсөтүлүп сакталып келген эле. Ал эми 1949 жылы бул скелетти изилдеген адистер адамдын баш сөөгүнө орангутандын жаак сөөгү кыналып жасалгандыгын таап чыгышкан. Ошондой эле 1922 жылы эволюционисттер жалгыз бир тиштин изилдөөлөрүнө таянышып, өзүнчө бир невразец аттуу миф түрдөгү өткөл формасын ойлоп чыгышкан. Болгондо да өзгөчө термин менен латынча невразец деп ат коюшуп, бир нече ойго сыйбаган сүрөттөрдү тартып чыгышкан. Кийинчерээк невразецтин табылгасы болгону жапайы камандын тиш сөөгү болуп чыгат. Чындыгында көптөгөн сөөк калдыктары эволюция теориясынын канчалык деңгээлде калп экендигин далилдеп турат. 1806 жылы табылган неандерталец 1960 жылы жокко чыгат. 1912 жылы далил катары табылган Пит Даун 1953 жылы өзүнүн маанисин жоготот. 1959 жылы көрсөтүлгөн зинжатроп далили да 1960 жылы илимий негизсиз калган. 1964 жылы ромапитек далили 1979 жылы китеп бетинен алынып салынган. Коомдун көпчүлүк бөлүгү эволюция теориясын илимий жактан далилденген деп эсептешет. Белгилүү эволюционисттердин көптөгөн жасалма далилдерин мектеп окуу куралдарында адам баласынын ата-бабасы катары окутушат. Бирок окумуштуулар канчалык чындыкты жашырып бурмалабасын, чындык бойдон калат. Бүт тирүү жандыктар өзүнө гана тиешелүү идеалдуу формада бир убакта жаралгандыгы айдан ачык чындык. Жан жаныбарлардын ар бир түрүн өзүнчө өзгөчөлүктөрү менен жараткан бул жаратылыштын ээси болгон эң бийик жаратуучу Аллах күчү менен жаралган.